Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстандагы Atomic компаниясынын өкүлдөрү. Сиздер менен бүгүн Atomic компаниясынын Кыргызстандагы лидери Махабат Абдылдаева компаниянын негизги балдык системасы PV жөнүндө ошо видео маалымат бермекчи. Бул маалыматты берүү үчүн компаниянын Россиядагы эң мыкты командасы жана биздин спонсорлорубуз Imperia Business онлайн командасынын лидери Золотовская Анастасиянын видеосун кыргызчалап даярдадык. PV жөнүндө абдан көп суроолор түшүп жатат. PV көп нөл болгондуктан адамдар көп аташып жатышат дагы. Өтө көп товар оборот жасайбызбы деген чочуу сезимдер болуп жатат. Мына ушул чочуу сезимдерди жокко чыгарыш үчүн мына ушул видеону даярдадык. Эмесе кеттикпи, чогуу ажыратып баардыгын бир сыйра түшүнүп алалы, урматтуу команда. Мынакей Атомиде өйдө жактарыңыздар туш, кофе жана зубный паста үчөө бирге 2350 рубль болуп жатат дагы. Буга 11000 PV беришет. Андан кийинки позиция мынакей шампунь экинчи катарда турат. Шампунь менен кондиционер 10000 PV 1800 рубльга. Мында 500 рубльдай разница, бирок 1000 гана PVге айырмада, көрдүңүздөрбү? Андан кийинки позиция ылдый жакта турат. Абсолюттун тоникине 2400 рубльдык тоник экен. Буга 18000 PV берет. Көрдүңүздөрбү? Зумный пасталар жакта 2350 50 гана рубль разница, бирок PVден ортодо 7000 PV разница берип жатат да. Андан кийин Атоминин эң мыкты продукциясы Хемахим деген 6000 рубльдык продукцияга 50000 PV беришет экен. Ошол эле 6000 рубльга Атоминин Skincare деген 6 ступенькада турган кремдерине ошо комплектиге 30000 PV берип жатат. Көрдүңүздөрбү? Экөө тең 6000ден, бирок ортодо 20000 PV разница болуп жатат да. Ошондуктан PV деген абдан мындай относительно түшүнүк, орточо эсеп менен айтып бермекчибиз. Ошондуктанчы точно мына 1 PV мынча рубль болот деп айтууга мүмкүн эмес да. Орто эсеп менен алышыбыз керек. Ошондо бир бутакта 300.000 PVни 6 эле киши бирден Хемахим менен жаап коет экен. Байкадыңыздарбы? Мындан тышкары эми кийинки слайдка өтсөк, ошо бинардык шакты жабуу боюнча айтып бермекчибиз. Мынакей 1 айдын ичинде 30 күн бар. Ошонун ичинен биз 6 жолу жаптык деп коелу. Бинардык шакты бул 6 жолу 300.000 PVден команда жаап оборот жасады деп коелу. 300.000 PV жабылган сайын кайра обнуляется, деги счет кайра нөлдөн башталат да. Ошентип 1 айдын ичинде 6 жолу жаптык деп эсептейли. 300.000 PVденчи. Мынакей 2си, 7си кызыл менен белгиленип турат цифраларчы. 16сы, 23-ü, 26сы деп. Бул 300.000 PV 1 айдын ичинде 1 жолу чогулушу мүмкүн, 1 айдын ичинде 3 жолу чогулушу мүмкүн. Команда көбөйгөндө жараша болот дагы. Күнүгө жабыла баштайт акыркы убактардачы. Команда көбөйгөндө. Ошондо мына 3 жолу 300.000 PVден жапкан үчүн 13500 рубль төлөп берди деп коелу дагы. 3 жолу 700.000 PVден жапкан үчүн 27000 рубльдан төлөп берди деп коелу. Рубль төлөп берди. Ошондо 1 айдын ичинде ошо 6 жолу ошо товар оборот жасалган үчүн 40500 рубль төлөп берди бизге компания. Команда чогулган сайын ошо бинардык шак, бинардык кадам тез жабылат. Команда менен мисалы 300.000 PVни кээде даже ошо алган товарына жараша 300.000 PVни 3 эле адам деле же даже 1 эле адам жасап коет да бир күндүн ичинде. Ошол адамдын ошо мисал алып жатабыз. Бул адамдын личный аккаунтунда 300.000 PV бар деп эсептеп жатабыз да. Ошол адамдын алган зарплатасын эсептеп жатабыз. Бирок 2000-3000 рубль менен эсептесек деле болот.
эмнегедир Золотовская ал категорияны кошпоптур. 2-3 миң рубль менен активация кылып деле иштесе болот акчада. Мынакей комиссионныйлар, личный покупкалар 300 миң пиви болсо, бул орто эсеп менен 40 миң рубль болот экен. Ар бир товар оборот сайын оң жак жана сол жагы 300 миң пивиден айланткан сайын, бул 40 миң рубльдун товарын айланткан сайын $75 картага түшүп турат. Бул 4500 рубльга барабар деп эсептешиптир. Бул 40 миң рубльду мындай алып көргөндө канча адам орто эсеп менен жасап коет? 10 чакты адам орто эсеп менен жасап коет экен да. Жана башында көрсөтпөлүкпү пивилердин бааларынчы ар кандай болот экен да. Кымбат пивиси көп товарлар менен жасаса, мисалы 40 миң пивини бир эле хемахим деле, ой жок калп айтам, 300 миң пивини 5 хемахим менен жаап болгонго болот экен. Мына ушундай личный баллын күйбөгөн абдан жакшы. Бир жолу 2 миң, 3 миң, ошо 10 миң пивини жаап койгондон кийин уже товар обороттон эсебинен акча ала беребиз да. Мына жерде личный покупкасы 300 миң пиви деп эсептептир Золотовская. Негизи личный покупкасы 10 миң пиви же болбосо 2 миң, 3 миң рубль эле болгон адам деле ушул товар оборотунун эсебинен акча табат дагы. Бирок ал эми $25 болот да. Ар бир 300 миң пиви жабылган сайын $25 картасына түшүп турат. Бирок биз эми баарыбыз бул компанияга бекер келген жокпуз. 300 миң пивини албетте компания келгенче жапканга аракет кылышыбыз керек. Андан кийинки деңгээл мына 700 миң пиви, бул деген личный аккаунтта 90 миң рубльдун оборотун жасаганга барабар болот экен орто эсеп менен. Оң жак жана сол жагы 90 миң рубльдан жапкан сайын 9 миң рубльдан түшүп турат да. Бул 90 миң рубль күнүгө да эсептелет. Анын личный покупка 1,5 миллион пиви, бул миллион рубль эмес, 1,5 миллион пиви 200 миң рубль болот экен. Оң жак сол жагы 200 миң рубльдан жапкан сайын 18 миң рубльдан түшүп турат. Оң жак сол жагы 200 миң рубль эмес, андан аз болсо анда ылдыйкы менен деле эсептей берет да. Сөзсүз эле ушу 200 миң рубльдан жаап туруш керек деген түшүнүк эмес, ошонусу абдан жакшы. Эң ылдыйкы эмеден баштап деле жаба берет да. Эң ылдый, эң төмөнкү чек менен дагы жаба берсе төлөнө берет. Мынакей мындай болсо личный покупка ошо 300 миң рубль болгондо, бул 2 миллион 400 миң пиви болгондо ар бир бинардык шаг сайын 27 миң рубльдан төлөнүп турат экен. Бул бинардык шаг күнүгө дагы жабыла баштайт. Орустардыкы уже ошол деңгээлге жетип калды. Күнүгө жабылып жатат бул шагтарчы. Сол жагы 2 миллион 400 миң, оң жагы 2 миллион 400 миң пивиден жапса 27 миң рубль төлөш керек. А жок 300 миң эле рубльдан жаап калса, анда теги 4500 төлөп берет. Түшүнүктүүбү? Эң төмөнкү менен дагы төлөп берет да. Эгерде жетпей калса ошол деңгээлгечи. Бул жерде эмнеси жакшы? Азыр лидерлик выплаталар жөнүндө айтып берем. Ошо лидерлерге, мисалы, эң биринчи лидердик наам бул сода мастер продажа. Atomic компаниясынын эмнеси жакшы? Бир жолу ошол лидерлик наамды алгандан кийин ал наамды кайра артка алып койбойт да. Товар оборотуна жараша, мисалы, башка компанияларда директор болгон адам андан ылдыйкка түшүп кетиши мүмкүн да. А мында андай эмес да. Мында башкача. Мисалы, өзү кичинекей эле лидер болуп, алдында келген чоң лидер болсо деле ошол лидердин эсебинен айлык ала берет. Мындан тышкары мынакей көрдүңүздөрбү? 300 личный покупкасы 300 миң болуп, ылдый жагында 6 миллиондон айланса, 90 миң рубльдан төлөнүп турат экен ар бир күнүчү. Лидерлик бонустар мынакей 20% экиге бөлүнүп берилет, 10% ошо теңи мастер продажаларга бөлүнүп берет. Эң биринчи уровеньгечи. Бул мындай нерсе жок башка компанияда. Жогору жагы эле ала берет акчаны. Мында болсо эң биринчи тепкичке ошол процент 20%-ын жарымын төлөп берет да, калгандарына төлөнүп берилет да.
Бул мировой товарообороттон бөлүнөт. Дүйнөдө канча өлкөнү алган сайын ошончолук көбөйөт да. Мынакей эми лидерлик төлөмдөргө келдик. Мастер продажа, соода мастери жеке аккаунтунда 90 000 рубль оборот кылган болот. Албетте оң жак сол жагында 350 000 рубльдан оборот жасайт бул адам. Мастер продажа деген наамга жеткенден кийин айына 2 жолу 27 500 рубльдан төлөм алып турат. Башкача айтканда $500, $1000 төлөм алып турат да. Мындан тышкары товар оборотунун эсебинен дагы бинардык шаг жабылган сайын ага дагы айлык алып турат. Жалпы 120 000 рубльдан бул адам ошо пайда көрөт экен да, ошо команданын айланткан товар оборотунанчы. Көрдүңүздөр, мына 27 500 деген бул анын айлыгы да, туруктуу айлыгы. Товар оборот барбы жокпу, баары ошо айлыкты алат бир жолу. Баягы эме жеткендей, мастер продажа болгондон кийин ошо ошол айлыкка ала баштайт бул адам. Андан кийин бриллиант мастер деле ушундай айына 2 жолу 50 000 рубльдан айлык алып турат, туруктуу айлыгы. Анан эки бутагында экиден мастер продажа болуш керек дагы, айына 600 000 рубльдан товар оборот жасайт бул адам. Жеке аккаунтунда 200 000 рубль бар. Жалпы 220 000 рубльдан айлык алып турат, акча алып турат. Алардын ичинен 100 000 рубль уже твердый оклад деп койсок болот да. Андан тышкары бир жолку 110 000 рубль сыйлык берилет. Жок, бул кийинки өткөтүш мастер Саровская розага берилет экен. Анын эки бутунда экиден бриллиант мастер болот дагы. 2 жолу 120 000 рубльдан айына айлык алып турат. 240 000 рубль мунун уже твердый оклады. Андан тышкары товар обороттон да акча алат. Бардыгы биригип 550 000 рубльдан зарплата алат бул адам. 500 000 рубльдан алып турат да. Элестетип көрүңүздөр. Алардын ичинен 250 миңи твердый оклад. Товар обороту көз каранды эмес ал акча. Товар обороту кичинекей болсо дагы бир жолу ошол наамга жеткен болсо, ушул айлыкты ала берет ал адам. Андан кийинкиси ошо звездный мастер, эки жагында экиден Саровская роза болот экен. Личный аккаунтта 300 000 рубль, 250 000 рубльдан 2 жолу алат айлык кылып. 500 000 рубль айлыгы бул кишинин. 550 000 рубль бир жолку сыйлыгы. Ошентип жалпы товар оборотун кошкондо айына 1,5 миллион рубльдан зарплата алат бул адамчы. Бул адам ошо звездный мастерге жетип, андан кийин командасы вообще иштебей койсо дагы ошол 500 000 рубль зарплатасын ала берет, өмүр бою алат. Мындан тышкары ошол аккаунт деген небере чөбөрөлөрүнө 3 мыңга чейин калтырылат. Андан кийин хан мастер деп котордук элек биз. Личный аккаунтунда 300 000 рубль болот. Эки бутунда экиден жылдыз мастер болот экен дагы. 500 000 рубльдан 2 жолу айлык алат ай сайын. Бул миллион рубльдан айлыгы бар. Мындан тышкары товар обороту да кошобуз. Анан 2 миллион 700 000 рубль сыйлык берилет экен бир жолку. Анан айына ошондо орто эсеп менен 2,5 миллион рубльдан ашык айлык алып турат экен да бул адамчы. Комиссионныйларын кошкондо, товар обороту кошкондо ошондой алып турат экен да. Товар обороту вообще болбой калса деле ошол наамды бир жолу алган үчүн миллион рубльдан сыйлык алып турат бул адам. Сыйлык эмес, айлык алып турат. Эми Тажи мастери бул деле ошол сыяктуу личный аккаунтта 300 000 рубль болот. 800 000 рубльдан айлыгы болот. 2 жолу айлык алат 800 000 рубльдан ай сайынчы. Эки бутун экиден королевский мастер болот. Почти 10 миллиондон 9 миллиард 600 миңден оборот айланат экен буттарындачы. Ал ошо обороттун эсебинде айлык алат экен. Бир жолку сыйлыгы 16 миллион рубль экен. Ошентип жалпы 3,5 миллиарддан ашык рубль акча алышы мүмкүн экен бул адам.
эгер товар оборот болсо да, товар оборот болбой калса деле империал мастер деген ошого жеткени үчүн товар оборотуна көз карандысы эле 1,5 миллион рубльдан зарплата алып турат экен бул адам. Мына ушундай урматтуу команда, ошентип бизде эки ошо доходдун эки жолу бар. Үчүнчү жолу эң жөнөкөй жол бул деген биз элден заказ алып кайра саткан жолубуз да бар, ал 20%. Андан жакшы түзүлгөн маркетинг план экен. Ушул маркетинг планды мистер Пак 260 жолу түзүптүр. Элестеп көрүңүздөр. 260 жолу ар кандай план жазып отуруп ушуга токтолуп, 2009-жылдан бери бул маркетинг план бир да жолу өзгөрүлбөптүр. Көптөгөн компаниялар маркетинг планын өзгөртө берет да, өздөрүнө ылайыктап, баягы көбүрөөк ошо дистрибьюторлордун пайдасына эмес, өзүнүн пайдасына чечип алышат да. Эмелердечи маркетинг планды өзгөртүүдө. Мына ушундай урматтуу команда, иштейли, абдан сонун компания келди. Россияда уже империал мастерлерден 3 чыкты. Бул 2 айлык жумуштун ичинде да, бул старттан кийин. Бирок бул империал мастерлер 2 айдын ичинде болгон эмес. Империал эмес, то есть бриллиант мастерлерчи 2 айдын ичинде эле болуп калышкан жок. Алар ошо престарт маалында иштеп болгон кишилер да. Престарт маалында команда чогултуп туруп, компания Россияга кирер менен жаңы күч менен кирди. 500, 600, 100 жок деген ушундай команда менен кирип иштеген абдан жакшы болот старт убагында. Компаниянын продукциясы абдан сапаттуу, ага сөз жок. Бир жолу колдонгон адам муну ар дайым колдонот. Өзүнүн маселесин чечкиси келген адамдар сөзсүз түрдө Атомиге кайрылат. Бырыш-тырышын жазгысы келген адамдар сөзсүз түрдө Атомиге кайрылат. Сиздер үчүн, сиздерге өмүрүңүздөрдө эң жакшы компания туш келди деп айтсам болот. Анда эмесе, урматтуу команда, саламатта туруңуздар. Кийинки видеону даярдаганча көрүшкөнчө. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстандагы Атоми компаниясынын